ушул кубоктогу турнир жөнүндө айтып кетсең, кандай болот? Турнир ар бир команда мыкты даярданып келиптир. Ар бир oyuncu жеңебиз деп, ар бир команда жеңебиз деп келет да бул жерге. Славый команда жок экен, баары күчтүү экен. Кат группадан аракет кылдык, чыктык. Жакшы оюн болду. Өдө кызыктан тышкары болду. Балдарыбыз травма алган жок. Жакшы болду кыскасы. Командалардын ошондой күчү бирдей болуп калып атабы? Бирдей эле болду, бирок биз аттарыбыз биздики защитанын аттары күчтүү эле. Ошо защита до конца кармадык. Один-одныбыз да ойдогудай иш бердик да биз бүгүнчү. Баары жакшы болду. Жакшы. Нападение менен один-один иш берди. Защитанда ар бир бала өзүнүн ишин так аткарды да. Анан жеңиш биз жака болду. Алла таалам бизге жеңишти насип кылып койгон экен, биз жеңип алдык. Баракелде. Жана эфирде, түз эфирде дагы ушул Хабиб жөнүндө суроолор болду. Кандай келип калды Хабиб силерге? Хабибди биздин бир досубуз алып берген да командага. Хабибди Сусамовду алып берген. Карагылжан командасын алып берген. Баракелде. Ошондо Хабиб баягы Таласбек Туйшалиев минип жүргөн аргымак, ошол Хабиб. Анда Кудай буйрса, аракеттер алдыда жыл жакшы экен да? Аракеттер алдыда Кудай буйрса. Эми кандай дейсиң мына азыркы, мына финалдагы оюн боюнча? Булар өзүбүздүн инилерибиз болот. Булар да күчтүү лигада ойноп жүргөн балдар. Баары Адилет Мамасали уулу, Улук Майлыбаш булар высший лигада ойноп жүргөн балдар. Биз да ошолорго жараша тактиканы түзгөнбүз. Ошолорго карата оюнубуз жакшы жүрдү. Биз тарапка болгон экен. Баракелде. Анан могу инилериңер ага иниге карабай өтө катуу оюнга өтүптү. Не башында эле сыйырматы сетке коюп, честно ойнойт деп чечтиңерби? Спорт да бул. Неме акайкабыз полянын ичине киргенде атаңдаш эле болду алар. Спорт. Ооба, бири-бирибизге атаңдаш болду. Баракелде. Ийгилик анда, мыкты оюн болду, баракелде. Мынакей, жаңы эле Карагылжа 1 Карагылжа районунун биринчи командасынын капитаны болуп кетти биз менен. Бирде ал коомчу.